Anısı жетпегенсіп дағы келіп алып тұрып неден екінші қатын алат имиш болчу. Кечинде күйөөсү келсе дагы эле жылмайып турат эле келин. Макул, бизде да болуп калар машина. Жарайт болду. Мурда бергендеричи? Кайнененин келинге кылган зулумдугу, келин борго чарчаганы бардыгы кетет. Кичине келин бир нан же бирдемке алып ата апасынын үйүнө барайын десе ташып кетем, баарын ташып кет. Бураз яратына барса бардык күнөөлөрү 100% кечирилеби? Кээде намазды бир аз кечиктирип каза кылбай, кээде намазда ою бузулуп окуган, кээде орозодо кичине макрух амалдарды кылып койгон, ошондой адамдардын күнөөсү кайтканда таптаза болуп, төрөлгөн күнү кандай наристе күнөөсү жок болсо ошондой кайтат. Ал эми биз сиздерге окшогон өмүрү бирөөлөрдүн артынан сүйлөп кыйбат кылгандар, бирөөдүн акысын жегендер, намаздары каза болгондор, биз ажылыкка барып кайра келгенде ошол бойдон кайтып келебиз. Себеби бирөөдүн артынан кыйбат ушак айткан күнөөсү ажылык менен кечирилбейт. Ал ошол адамдан кечирим сурап, ыраазычылык алуу менен кечирилет. Бирөөгө жалаа жапкан болсо, ошону кайра өз мойнуна алуу менен кечирилет. Бирөөдүн көңүлүн ооруткан болсо, ошону ыраазычылыгын алуу менен кечирилет. Бирөөдөн акысын жеген болсо, ошону кайтарып берип, ыраазычылыгын алгандан кийин кечирилет. Ошого бул ойдон алыс болуш керек. Ажылыкка умрага барып келсе таптаза болот. Ким төлөйт карызды? Бирөөдүн акысын жеп алып, анда жыргал турбайбы андачы? Бүт кылардын баарын кылып туруп, бир ажылыкка барып келип таптаза болуп жүрө берип. Андай эмес. Кайсыл күнөө кечирилет? Намазды окуган, бирок кичине ката менен окуган. Орозо кармаган, бирок кичине катачылык болгон ичинде. Кээде унутуп калып бир нерселер жасап койгон, кээде кичине калп сүйлөп койгон. Адамдарга тиешеси жок күнөөлөр кечирилет. Ал эми адамдарга тиешеси бар күнөө, бул ошол адам макул болмойн, ыраазы болмойн Аллах кечирбейт. Ал адам ал бир тууганыңыз болсун, аялыңыз болсун. Бизде кээ бир маселелер бар. Мисалы, кайнене менен келин ортосундагы мамиле бул мыйзамдуу, официальный зулумдук да булчу. Бардыгыбыз карап турабыз, макулбуз ошогочу. Бул зулумдук бул. Ачык айкын эле зулумдук. Бир эркин адамды жипсиз байлап берүү да бир адамгачы. Эмне үчүн бүгүн балдар кичине акыл жагынан майып, кичине ден соолук жагынан майып, неге антип төрөлүп жатышат? Себеби апа качан боюнда бар кезде кыжаалат болсо, нерв болсо, бала ошентип төрөлөт. Аны нерв кылган бир бар да бирөөчү. Бул нерсе өтө ката бул. Кайнененин келинге кылган зулумдугун сабабайт, урбайт, нерв кылат. Кайнене алдына алайлы келинди жактырбайт. Алдына алайлы. Бир бала эки кызды эрситип келип айтат экен: "Апа, кана табыңызчы ушунун ичинен болочактагы келиниңиз кайсыл?" десе, "Дароо эле мына оң жактагы" дейт экен. "Неге?" десе, "Азыртан эле мага жакпай атат" дейт экен. Тамак жасап келсе, кайнене алдына алайлы айтат да, азыр алып келсе айтам тузу жок экен деп. Чай дамдап келсе, азыр айтамын чайын кайнабаптыр деп. Нан жапса, азыр айтам наның бош жок. Себеп алдына алайлы кайнене ушул базовый сөздөргө даярды. Кайнене алкышын айтып, батасын берип отурса барго. Мен айтпайм келиндер кайненеге кызмат кылбаш керек деп. Кылыш керек, бирок кайнене ошону кызмат деп кабыл алыш керек. Тамак жасап келди. Рахмат, азамат, Алла разы болсун. Же ата-энеңе рахмат, сени ушундай жакшылап тарбиялап коюптур. Же сенин колуң аябай даамдуу тамактарың жагат. Бир ооз сөз, бекер, бесплатно. Келин борго чарчаганы бардыгы кетет. Бир күндө 5 жолу тамак жасап берет. Бирок жасайт дагы артынан сөз. Кичине ката кылсам, эмне деген келин туш келген мага түшкө чейин уктайт балан түгүн. Ушул зулумдук ушул. Аны карап турган аталар, кайната эчтеке болбогондой да. Же эчтеке дей албайт, же дебейт. Ушул туура эмес туугандар. Ошого бул нерсени өзгөртүү үчүн
эми мына үйлөнө электер ниет кылсын да, мен үйлөнсөм, Allah buyursa balalı bolsam, Allah buyursa ömür berip oşol baldarımды үйлөсөm, men ayalыma aytam, o kelinge tiyişpeysin dep. Ошондуктан келин менен кайнене маселеси анын себебиден болуп аткан зулумдуктан дүйнөгө балелер ошол себептен келет. Allah кечирсин, бул кайненелер кыямат күнү бүт соогуну берет ошол келингечи, бүт соогун. Анча бул келин артынан сүйлөйт, бул келинди кошуналарга жамандап чыгат, баарына. Өзүнө бир жакшы сөз сүйлөбөйт. Bir ay, 2 aydan keyin apam үйүнө барып келейин десе, анда сен не келдиң анда? Жүрө бербей белең апаң үйүндө. Я Алла, ушул сөзбү ушул? Кана мээрим деген бир жакшы сөз. Бара кой, барып кел. Мына нерселерди ала бар. Кичине келин бир нан же бирдемке алып апасынын үйүнө барайын десе, ташып кетем, баарын ташып кет. Сөзбү ушул? Я Алла. Бул сөз эмес бул. Эмне болот эле? Алдагы адам, алдагы жүрөгү бар. Сиздин да кызыңыз барбы? Ошондуктан мына ушул маселелерди жолго салыш керек. Бара кой, ата-энеңе салам айт, мына нандалы бар, мына нерселерди, кичине эле нерсе, көңүл болгон, ал жактан көбүрөөк нерсе алып келет. Болгону көңүл маселеси. Ошону кыла албайбыз. Караңыз, адам баласынын жакшылыгын баалай албаган адам Аллахтын жакшылыгына эч качан шүгүр кыла албайт. Бул хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Маллам яшкурин нас", ким адамдарга ыраазычылык билдире албаса, лам яшкуриллах, Аллахка шүгүр кыла албайт деген. Жаныбарлардын ичинен уй сүтүн ичебиз, этин жейбиз, кой сүт, эт, төө сүт, эт, жылкы бе сүт, эт. Тооктун этин да, жумурткасын дагы, балыкты дагы. Бирок булардын бирин дагы адамдын досу деп айткан эмес. Адамдын досу ким? Ит. Собака друг человека. Бул дүйнө моюндаган бир сөз. Себеби эмне? Ит харам болсо, иттин бир дагы нерсесин жебесек, пайдаланбасак, себеби итте ушундай бир сыфат бар, башка бир дагы жаныбарда жок, көптөгөн адамдарда да жок. Ал эмне? Благодарность, шүгүрчүлүк, ыраазычылык, жакшылыкты унутпай турган сыфат. Итке бир сөөк берип коюңуз, катыган нан берип коюңуз, анан чакырыңыз. Бобик десеңиз, караңыз, ит уктап жаткан болот. Же бир тамак жеп жаткан болот, же бир өзгө окшогон ит менен ойноп жаткан болот. Бирок сиз чакырган учурда чуркаган, акырын келбейт, байкаңыз, чуркаган бойдон келет, жаныңызга келип туруп, куйругун кыймылдатып турат. Эмнеге? Себеби кожоюн мени кыжалат экен, келгенден наразы экен деп айтпасын деп, ушинтип турат. Мен ыраазымын, макулмун, чакырып, не деп айтсаңыз, бир жыгаштасаңыз дагы, ошондо кайтып алып келип берем, пайдасы жок болсо деле, эмне десеңиз даярмын деп турат да. Эмнеге? Бир берген сөөгүңүз үчүн. Сиздин кичинекей балаңыз келип туруп кулагынан тартса дагы эчтеке дебейт. Эмнеге? Бунун атасы мага сөөк берген. Бир тиштеп койсо өлүп калат го балаңыз. Тийбейт. Ушул сыфаты үчүн друг человек, адам затынын досу деп кабыл алган да. Өтө жакшы сыфат. Дүйнөдө жаныбарлардан иттин гана эстелиги бар да. Эмнеге? Кожоюнга ушунчалык бир верный болуп берилген. Барбы Хатиконун эстелиги? Бул сыфат бизде болуш керек болгон. Бирөө жакшылык кылдыбы? Ал байкеңизби, тайкеңизби, ата-эненин жакшылыгын унуткан дүйнө акыретте кор болот го. Бирөө жакшылык кылды. Мектепте мугалимби, кошунаңызбы, начальник, жумушта директорбу, кыскасы бирөө жакшылык кылса, аны унуткан адам болбойт. Жакшы макал бар кыргызда. Бир туз даамыз тийген жерге канча күн салам айт деген? 1000 жолу салам айт деген. Бул не дегени? Унутпа дегени. Биз ушунчалык шүгүрсүз пендебиз. Бир кошунабыз бизге 10 жолу жардам берсин. Машинесин берип турду, велосипедин берип турду. Бир жолу кошуна машинаңды берип турчу, өзүмө деле керек эле. Макул, менде болгондо сурабайт элем өзү. Макул, бизде да болуп калар машина. Жарайт, болду. Мурда бергендеричи? Биз ушунчалык шүгүрсүз адамбыз. Ушунчалык жакшылыкты билбеген, бул өзү аялдардын сыфаты. Бирок бүгүн эркектерге да өтүп кеткен. Карыз сурап көрүңүз бирөөдөн. 10 жолу берип, 11-синде бербей эле койсун эле. Болду. Жаман. Сөзүбүздү караңыз эми.
Керек болбогондо сурабайт элем эмесененчи. Сурабайт элем өзү. Ушул сөзбү, ушул ыраазычылыкпы, ушул рахматпы ушул. Ошого туугандар келиндин жакшылыгын билиш керек. Кайнене да кайната дагычы. Азаматсың кызым. Болду. Кызы болот эле чындап. Аябайт эле жанындагы. Кечен кызмат кылса, кечинде күйөөсү келсе, дагы эле жылмайып турат эле келин. Эмнеге? Адамдын маанайы көтөрүлгөн болсо, ден соолук чарчаган эчтеке эмес. Ал эми кечейин бул мээсин жеди да. Кеч сиз келсеңиз кантип күлүп жакшы маанай менен күтүп алсын сиздичи. Анын маанайы жоктуктан сиздин маанайыңыз жок, сиздин маанайыңыз жоктуктан эртең жумушка барсаңыз, сиз директор болсоңуз, ошол жерде иштегендердин бардыгына бале да. Директор болсоңуз мектептегилерге бале. Эмнеге? Настроениеңиз жок да. Эмнеге жок? Үйдө тынччылык эмес. Бардыгын башынын каяктан? Кайненеден. Ошондой эле кээ бир кайнаталар бар. Кайненелер бири келинди тынчын алат. Экинчи кызын кимге берген болсо, ошол күйөө баланын тынчын алат. Туугандар, кызды бердиңизби, болду. О мин деп нике кылып бердиңизби? Эми мен аралашпаймын деген сөз. Эми өлүп калса жаназасына барам. Оруп калса ден соолугун сураганы барам. Болду, эми кандай жашайт, эмне кылат? Кыз баланын көз жашына өзү ишенбеш керек. Бул окуя Нарында болгон экен. Мен өтө ошол кишини сыйлап кеттим. Дайыма айтам, бүт сабактарымда айтам. Бир киши бар. Өтө эл тааныган, эл сыйлаган, эл сүрдөнгөн, эл корккон. Себеби чын айткан адамдан ал элди урбайт экен. Залым дагы эмес экен. Болгону ушунчалык сүрдү экен, бир сөзү болду. Кызы болот, кызын берет турмушка, күйөө баласы анан өзүнчө жашап жүрүп, бир күн нары бери болуп кетип туруп, кызын бир сабап койгондо, болду, чуркаган бойдон үйгө барат. Атасына айтат, күйөө балаңыз мени сабады, жашабайм. Сабадыбы сени, отур машинеге. Өзүнүн аялындагы отургузуп алып, аялы менен кызын алып туруп, күйөө баланын үйүнө. Күйөө бала эми ачуу үстүндө уруп койду. Эми кыжалат болуп өкүнүп, эми кайната келет азыр. Келип туруп, өлдү, бүттү, иш бүттү, азыр алып кетет кызын. Шунун аялы жок калды. Жанагы киши караса машина келет атат. Өлдүм деп даярданып турат. Үйдүн алдына келип сигнал басканда күйөө бала чыгат эми. Азыр өлөм деп. Кызын түшүрөт, түш дейт. Кызын түшкөндө айтат, күйөө баласына айтат, "Ой акмак" дейт. "Мен өзүм аялым бага албай атсам, сен аялыңды багып берейин. Ал аялың" деп туруп, эшик жабып кетип калат. Алла. Мына ата, мына кайната ушундай. Эркек ушундай болот да, эркек. Анан эркек киши келип алып, "Сен не деп турсуң? Анан сен атаң мындай деп турсуң, апаң мындай деп турсуң." Бул эркектин сөзү эмес бул. Кызыңыз эмне деп келсе, туп-туура айттым кызым. Туура айттым. Болду, жүр. Алып барып туруп бересиз дагы айтасыз. Мен сага муну бир айга берген эмесмин. Ал аялың деп туруп таштап кетесиз. Апалардын бир сөзү бар, дежурный, ичиме баткан сыртыма да батат. Алып кетип калам. Кайга алып кетесиз? Салёный кылып жейсизби аны? Эмне кыласыз? Бир жолу үйдөн чыккан кыз кайра батпайт бул үйгөчү. Ошого үй бүлөлүк маселеге аралашпаш керек. Сиз анан кеде, мен байкеси болом, мен карындашымды уруп турсуң. Уят бул. Мен тайкеси болом, мен айылдаш, бул мен бирөөнүн бир кыз деле алдым эле, полный айылда алган эмесмин мен. Бирөөнүн семьясына аралашпаш керек туугандар. Уруп турсуң, сөгүп турсуң, анан кийим алып бербейт экенсиң, анан оруп калса больницага көрсөтпөйт экенсиң. Үй бүлөлүк маселеге аралашпас. Аялы менен күйөөсү урушат күндүзү. Кечинде кайтып жарашып алат. Болду. Аялы менен күйөө ошондо урушпаса кызык болбойт. Ошого үй бүлөлүк маселелерге күйөө баланын да башын оорутпаңыз, келин да кыжалат кылбаңыз. Ошондо жашоо жакшы болот, сонун болот. Демек, бул күнөөлөр кечирилбейт умра менен ажылык мененчи. Эгер мына келинден кечирим сурамайын, келинди ыраазы кылмайын, макулмун апа, ошол жамандагандарыңызды, мени сыздаткандарыңыздын баарын кечирдим. Таңгамал туруп алып көчө шупуруш керек экен. Таңгамал туруп алып зикир кыл деп айтсын кайнене. Ой кызым, уктап жатпай туруп кичине Куран окубайсыңарбы? Машалла, кандай сонун кайнене. Таңгамал туруп алып туруп көчө шупуруш керек же малдын тазалаш керек. Кызматчы алыңыз, анын үчүн бир кул деген кызматчылар болот. Сатып алыңыз же ишчи алыңыз. Малдарыңызды карасын, үйүңүздү шупурсын. Анан турмушка жана никеде дагы кайнатаңызга барып айтасызбы? Биздин 20 соток үйүбүз бар эле, анан бир 5 малыбыз бар.
4 bir тууганбыз, ата энем дагы бар. Ошолордун кирин жууганга, тамак кылганга, үй шупурганга, мал караганга адам жок болуп атат. Кызыңызды берип турасызбы деп айттыңызбы? Жок. Не деп айттык элек? Бизде уулубуз бар, кызыңызды берсеңиз. Эмне кылып берет кызы? Уул кыз перзент төрөп берсин. Мен муну айткан себебим, биз көп кеткенбиз эркектерчи. Бала менен биргеликте тамакта жасаш керек сизге плюс. Кийимиңизди жасаш керек. Жууп үтүктөш керек. Ошонун бири даяр эмес болсо анан биз жинденебиз ананчы. Bir баланы, bir үйдүн ишин караганга bir эркек, экер 5 эркектин күчү жетпейт туугандар. Чакырыңыз досторуңузду. Аялыңызды эс алганы жөнөтүңүз, ата-энесинин үйүнө, балаңызды алып калыңыз. Малдарыңыз да бар. Үйдү жууш керек, тазалаш керек, тамак кылыш керек. 5 эркек киши кыла албайсыздар. Колуңуздардан келбейт. Келсе дагы ошол аял киши кылгандай кыла албайсыздар да, күйгүзүп аласыздар тамакты. Бирок бир аял киши жетишип атпайбы бардыгына? Мен айтканым кадырлайлы демекчимин да. Кызматын кадырлайлы кичине. İçibизден болсо да разы бололу. Кайсы бир нерсесине жетишпей калсам не дейли? Мен кылып коеюн ошону. Келдиңиз тамак даяр эмес болсо, сиз тамак даярдай колуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйдүн ичинде кызматын өзү кылчу экен. Бир жерин тигиш керек болсо, өзү тигип алчу экен. Тигип берсе, Алла разы болсун. Болбосо өзү тигип алчу экен. Биз кимбиз туугандар? Кыйратып койгондой жумушка барып кайра келип туруп, чарчадым. Ушул сөз баарыбызда бар да. Не кылып чарчадыңыз, урматтуу? Не кылып чарчадыңыз? Айтыңызчы. Эми чарчадым десе адам чарчай берет. Чарчадым дебеңиз. Ой, башым ооруп атат. Ой, как будто сиздин аялыңыз доктор да. Жок. Үйгө келип туруп кызмат кылалы. Үй тазалайлы, бала карайлы, мал карайлы. Биз да кызмат кылалы. Ата-эне өзүнүн кызматын биз кыралы. Келип алып туруп, атама чай бердиңби? Апама тамак кылдыңбы? Бул эркектик эмес бул. Ошондуктан мен бул айткан сөзүмдүн максаты аялдарды кадырлайлы туугандар. Кызматтарын билели. Кир жууш, аны даярдаш, балдарыңызды, я Алла, 2-3 баласы барлар такыр эле муну мектепке, буну садикке жөнөтүш керек, буну. Биз анан эмне дейбиз? Кечке үйдө бекер эчтеке кылбайсың. Я Алла. Ошого аял кишинин акысы ушунчалык көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, кимге жакшылык кылайын? Апаңа. Кимге кызмат? Апаңа. Кимге кызмат? Апаңа. 4-үнчүсү мейли атаңа да эле кылып кой. Апаныкы көбүрөөк. Эмнеге апанын таманасында бейиш? Себеби апанын даражасы, кызматы көп да. Ошону биз эркектер анан келип туруп баалабагандан соң бул аял кыжалат болот. Капа болот бул аял. Себеби адамдын кызматын баалай билиш керек да. Жана айттым го, жакшылыкты билиш керек. Тамак жасаса, тамагын мактаңыз, өзүн мактаңыз, кызматын мактаңыз, балдарды сонун тарбиялап атасыз, үйүбүз таза. Күндө макташ керек аял кишини. Болду, ошону менен аял кишинин ден соолугу да мыкты болот. Маанайы эле, маанайы жакшы болсо, болду, ал 5 эмес 10 бала төрөп карап берет сизгечи. Болгону кыжалат кылбаш керек аялдарды. Анысы жетпегенсип дагы келип алып туруп не дейт? Экинчи катын алат имиш булчу. Ошентип кыжалат кылат кээ бирөөлөрчү. Ошого туугандар, аялдарыбызды кадырлайлы. Кызматтарын билели. Канча кызмат кылып жатат. Айылда жашагандар 10 эсе көп кызмат кылып атат. Шаарда жашагандар дагы. Ошого ошол аял кишини ибадатка дагы, дүйнөлүк жашоого дагы маанайын көтөрүп, ден соолугундагы себеп боло турган биз эркектербиз. Тил менен эле. Көп расходтун да кереги жок. Болгону жакшы мамиле. Аталардан мен көп аксакалдар менен жүргөмүн да, кичинекей кезимден өз чалдар менен жүрөт элем. Аксакалдар, аялдарым барго өтө сонун бир жакшы аттары менен чакырчу эле да, гүлүм деп, жети бирдемке деп. Бул кичине романтик болуш керек эркек дегенчи. Ошону менен маанайы көтөрүлөт. Алтыным деп же болбосо, мисалы, бул уят эмес бул. Ошентип эркелет эле аларды. Biz ойлойбуз эми биз мешитке барып намаз окуп сакал койгондон кийин бизге болбойт деп. Жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Азирети Айша энебизди эркелетип я Ашу дейт экен. Эркелетип. Аты Аиша. Толук айтпай, атын эркелетип, кыскартып айтчу экен да. Эмнеге? Аялдарга жагат бул. Бизде жок да, биз катып калганбыз, жыгачпыз да. Бирок биз дагы джентльменбиз, биз дагы мындай романтикбиз, бирок үйдө эмес да, көчөдө. Келиңиз, өтүңүз. Остановкада туруп калсаңыз, бир айыл киши келип калса, кириңиз, сиз кириңиз. Очерет бергенде.
Магазинге кирип калсаңыз, сатуучу аял киши болсо, саламатсызбы, ден соолугуңуз жакшыбы, соода болуп атабы? Ишиңиз эмес сиздин. Ашканада тамак жеп атасыз, официантка аял киши кызмат кылып алып келсе, чоң рахмат. Тамак аябай даамдуу экен. Бекер кылып берип атабы. Биздин колубуздан келет жанакындай жылуу, жумшак, сылык, романтик болуш. Бирок үйдө эмес да, көчөдө. Үйгө келгенде жана катып алганбыз да. Кандай жумуштарыңыз кандай? Жакшы. Кандай болбойт да туугандар. Пайгамбар ошол жакшылыктын бардыгын үйгө кылыңыз. Эми андай доступный болуп кетпеңиз да көчөдөчү. Анчалык сылык болуп кетпеңиз. Тамакты алып келип берди, болду, анын акчасын төлөйсүз. Ага рахмат, тамак даамдуу экен, кайра келем дештин не кереги бар? Мисал айтып жатам. Туура эмесби ушул айткандарым? Кадырлайлы туугандар.